Эч кимди аябаган репрессия Совет бийлигинин алгачкы жылдарында катаал жазага миллиондор туш келген. Кыргызстанда канча адам репрессия кабылганы ушул кезге чейин белгисиз. Сөөктөр менен кошо кийимдердин фрагменттери чыга баштады. Значит, 53 жылдын ичинде ошондой шарттар түзүлүптүр, ошолор чирип кетпептир. Айылды тумчуктурган уулуу жыт Ысык Ата районундагы Киршолк айылы тургундары нефтини кайра иштетүүчү ишканадан чыккан ачуу жыт адамдардын саламаттыгына терс таасирин тийгизип, жер кыртышы бузулуп жатканын айтышууда. Форточканы ача албайбыз, эшикти дайыма жаап турабыз. Эртең менен ойгонсок, куду түнү менен уктабагандай абалда болобуз. Майып адамдарга дем берген Гүлзана, ал үйүнөн чыга албай отурган майып кыздарды сүрөткө тартып, атайын фотосессиялар аркылуу мыкты дем берүүдө. Я прошла эту фотосессию, увидев свои фотографии, я почувствовала уверенность, я ощутила себя красивой. Наверное, каждая девушка хотела бы именно испытать такие чувства. Убагында бири-бирине мылтык кезеп мушташкан чегарачыларды достоштурган футбол таймашы. Баткенде Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын чегарачылары бирге оюн курушту. Студияда Сабыр Абдумомунов, эсенсизби? Совет доорундагы репрессия эч кимди аяган эмес. Өз бийлигин коркутуу менен бекемдегиси келген жетекчилер түрмөгө салуу, сүргүнгө айдоо жана тергөөсүз, сотсуз атуу менен миллиондогон билимдүү, таланттуу адамдарды жок кылган. Мындай жасоол саясаттан Кыргызстандын да миңдеген жараны жабыр тартып, өмүрү менен кош айтышкан. Бирок ушул кезге чейин Кыргызстанда канча адам репрессияга кабылганы белгисиз. Жазалоо 1937-38 жылдары өзгөчө күчөп, Кыргызстан Компартиясынын ошол кездеги жетекчиси Алексей Вагов, ички иштер комиссары Иван Лоцманов баарынан алда болуп келишкен. Изилдөөчүлөр ырастаганда Кыргызстанда 12 жаштагы баладан 80деги карыларга чейин эркинен ажыратылган. Өспүрүм балага Бухаринчи деген жала жабылып, Алем Аксакал мамлекеттик сырды жарыя кылгандык үчүн атылган. Катаал учурдун трагедиясына арналган жыйынга кесиптешим Бекташ Шамшиев да катышып келди. Кыргызстанда канча адам репрессияга кабылганы ушу кезге чейин так эмес. Мына ушул пикир Бишкекте өткөн тарыхый эс сактам. Саясий репрессиялар жаналардын капшабы деген эл аралык илимий конференцияда да айтылды. Польшанын Ладзинский университетинин профессору Альбин Гловацкий Бишкектеги эл аралык илимий конференцияда самой срочной задачей является составление полного списка жертв и их палачей. Ыкчам бүткөрүлүүчү тапшырма репрессиянын курмандыктарынын так тизмеси. Аларды жок кылган желдеттердин аты жөнү аталыш керек. Адамды аянбай жок кылган бул канкорлордун аты жөнү жашыруун калып, алар көзүн тазалаган саясий курмандыктардын сөөгү кайсы жерге жашырылганы да белгисиз калууда. Алар жасаган кылмыштарынын изи билинбей калышына кызыктар. НКВДнын поляк операциясы тууралуу маалыматтарды көпчүлүк эл билбестигин эске алып, билинбей калып бараткан бул тарых мектептерде окутулса жакшы болмок. Польшанын улуттук эс сактам институту бул боюнча жакшы окуу китебин даярдаган. Эки согуш ортосунда СССРде 140 000 Польша жарандары репрессияланган. Ишиналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окумуштууларынын аракети менен ушу тапта коопсуздук кызматынын архивинде сакталып турган материалдар орусчадан кыргызчага которулуп, эскерүү китеби түзүлдү. Данные которых содержались более чем 13,5 тысяч снятых с учета уголовных делах. 3,5 жыл ичинде негизги фонддогу 13,5 миң кылмыш иштери каралып чыкты. Репрессиянын масштабы адамды айран калтырчу деңгээлге жеткен. Ага 16 жашар баладан 82деги чалга чейин камтылган. Системага 1920-1953 жылдардагы кылмыш иштери салынды. 1918 жылдан 20 жылга чейинки материалдар Ташкенттин архивинде. Эскерүү китеби 10 томдон турат. Азыр алгачкы нускасын гана чыгардык. Жакын арада аны толугу менен чыгарабыз. Максат акыйкатты ачыкка чыгаруу, атылган, сүргүнгө айдалган, камалгандар тууралуу маалыматтарды жайылтуу. Иш кызуу жүрүп турган учурда кайсы бир аймакта эл душмандарынын саны негедир 99 адамга гана жетип калганына ичи чыкпаган, Фрунзедеги жетекчилердин көңүлүнө жагыш үчүн жергиликтүү НКВД баштыгы сыртка чыга коюп, уюн жетилеп кетип аткан жөн жай адамды кырмап, уюн байлатып, так эсеп үчүн 100-чү кылып, бейкүнөө эле бирөөнү соттотуп ийгенин, Кыргызстандагы репрессия тарыхын изилдеп келаткан окумуштуу
тарих илимдеринин кандидаты Жумагул Байдилдеев маалымдады. Эшке чыкса бир киши уюн жетелеп кетип бараптыр, аны стобуга байлатып туруп киргизип туруп, сен качан Алаш Орда уюмуна мүчө болбосуң, Социал-Туран партиясына качан мүчө болбосуң деп сураса, албай окшо эмнени билбей айтып атат. Мен жайында жайлоодо жүрүп Алаш менен Туран аксакалга жолуккан өлүп кетейин, аны көрө элекмин ошондон бери. Мына ушундай акылга сыйбаган иштер менен репрессия жүрүп атса, 37-жылдын 31-декабрында ВКП Кыргыз обкомунун биринчи секретары Вагов Лоцмановго жеңил машина берет дагы, аны кайра репрессиянын күчөсүнө өзгөчө шыктандырып салат. Ошо эжемдин небересинен алгам. Анан мындай библиографиясы бар Ишеналы Арабаев жөнүндө. Ишеналы Арабаевдин үй бүлөсүндө репрессиянын азабын баштан кечиришкен. Барынан да эч кимге, туугандарына да эч кимге айтпай туруп эле иштеген жеринен эле алып эле белгисиз жакка алып кетип атса, кандай бул чоң жоготуу, жалаң эле туугандардын арасында эмес, кыргыз элине да чоң жоготуу болгон да. Жалаң эле Ишеналы Арабаев эмес, дагы Жусуп Абдрахманов деген, Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматов деген кандай залкар адамдардын баары эрте эле көз чумуп кеткен да киши болду болуп. 1991-жылы Сталиндик репрессиянын 138 курмандыгынын сөөгү табылып, ал жер Атабейит аталып, кандуу жазалоонун курмандыгына айлангандарды эскерүүчү ыйык жай болуп калды. Чоң таштагы кыш заводунун чуңкуруна көмүлгөндөрдүн сөөгүн казып чыгып, алардын ким экенин иликтеп, кайра сыйырмат менен жерге көмүү жөрөлгөсүн уюштургандардын бири коопсуздук кызматкери Болот Абдрахмановдун ырасташынча, тизмеде 137 адамдын кимдиги такталган. Ал эми 138 адам ким экендиги белгисиз калган. Эми бул өз колум менен каздым да. Ошондо биз чын айтканда 138 кишинин сөөгүн чыгардык. Анан ушул жерде уникалдуулугу, бул жерде бул табыштык эме болуп атат да. Бул СНГ боюнча ушундай биринчи жалгыз табылган. Ошол жанагы кирпич кыш бышырган мештин 3 метр, 3,5 метрдиктеги тереңдикте ошол астынан ошо сөөктөр менен кошо кийимдердин фрагменттери чыга баштады. Значит, 53 жылдын ичинде ошондой шарттар түзүлүптүр, ошолор чирип кетпептир. Эч кимибиз Кыргызстанда эч бир илимпост так айта албайбыз. Биз болжолдуу бүгүнкү күндө 40 000 чамал адам деп айтып келатабыз. Мына ушул менен гана жыйынтыкталып келатабыз. Мына жакында ушул Улуттук коопсуздук комитетиндеги архивтердеги тизмеси менен жарыяланып, ошол эскерүү китеби чыккан турат. Ошондо бул акталгандардын тизмеси 20 000 чамал адам деп атат. Ал эми биз бүгүнкү күндө эч бир тарыхчы так канча адам болгонун айта албайбыз. Кийинки ачылган архивдик материалдар бул кандуу иш пландуу жүргөнүн, чоң борбордон канча кишини атуу, канчасын түрмөгө тыгып сүргүнгө айдоо тапшырмасы берилип, анын ишке ашырылышы темир кол комиссар Николай Ежовдун тушунда так текшерилип турганын ырастады. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык. Чүйдүн Ысыгата районундагы Киршолк айыл тургундары бир нече жылдан бери таза абага зар. Анткени айылга жакын жердеги нефтини кайра иштетүүчү ишканадан чыккан ачуу жыт азапты берип, адамдардын саламаттыгына да терс таасирин тийгизүүдө. Айылыктар заводдон агып чыккан сыркынды заттан улам жер кыртышы да бузулуп, бак-дарактар куурап калды деп катуу кабатыр. Бул айылдын жашоосуна чын эле кандай көрүнүш тынчтык бербей жатат? Киршолк айылындагы экологиялык абалды жеринен кесиптешим Жазгүл Эгембердиева көрүп, пикирлерди угуп келди. Если вот я сейчас вам Азыр мен сууну агызып көрсөтөйүн, сиз өзүңүз да сезесиз. Мына, жыт, азыр да жыттанып турат. сейчас чувствуется. Суунун уланганын айтып берип жаткан Киршолк айылынын тургуну Валентина Каратееванын үйү заводко кошуна турат. Форточканы ача албайбыз, эшикти дайыма жаап турабыз. Эртең менен ойгонсок, куду түнү менен уктабагандай абалда болобуз. Башыбыз ооруйт жана кан басымыбыз көтөрүлүп, анан көңүл айланат. Бул суу менен тиш жууганга да болбойт. Мындан улам жашоочулар ичкенге сууну сатып алышат, бирок көйгөй муну менен эле бүтүп калбайт. Вот, висит, с утра я его повесила. Мына, бул жуулган кийим-кечектерди сыртка бүгүн эртең менен эрте илдим. Карасаңыз, бензиндин эле жыты. Эгер түнү менен жайылса, кайра жууганга дагы туура келет. Снова перестирывать. Бишкектен 20 чакырымдай алыс Киршолк айылында 4000 эл жашайт. Айыл четиндеги нефтини кайра иштетүүчү завод 90-жылдары курулган. Жергиликтүү тургундар бирде токтоп, бирде иштеп келген бул ишкана быйыл жанданганын белгилешүүдө. Алардын айтымында заводдун атмосферага жытты тазалап чыгаруучу курулуштары жок болгондуктан запкысы айыл элине тийип, бала бакыра ууланып, тумчугуп күн кечирүүдө. Запах в основном появляется. Айрыкча жыт түнү чыгат.
эртең менен сыртка чыкканга болбойт. Кечинде эшик терезени жакшылап жаап жатабыз. Туалет и другие места. Не то что дети, но и взрослые все вот. Балдар эле эмес, чоң адамдардын да башы ооруп чыгат, айрыкча кечинде. Анан да жазында көчөт отургузсак, баары курап калды. Эч нерсе көктөбөй койду. То, что сажаем, они растут, все сгорает. Айылдыктардын көптөгөн арыз даттанууларынан өкмөткө караштуу Экотех инспекция кызматы заводду текшерүүгө алган. Алар быйыл сентябрдан баштап кемчилик жоюлмайынча заводдун ишин токтотуп туруу боюнча буйругун чыгарган. Бирок жергиликтүү тургундар жагымсыз жыт токтобой эле ишкана ишин улантып жатканын айтышууда. Бир жума мурда заводдун аймагында авария болуп, муңайзат айылдын ичине чейин агып кирген экен. Мы сейчас пытаемся пройти в завод и Биз азыр завод чын эле иштеп жатабы же иштебей эле турабы, бул тууралуу билүү үчүн жетекчилиги менен сүйлөшүүгө аракет кылабыз. Не работает на данный момент. Нам нужны руководители. А вы можете открыть? Охрана завода уверяет, что... Кароолчу бул жерде эч ким жок экенин айтып жатат, ал эми жетекчилик менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Нам не удалось. Биз Киркшолк айылы карамагына кирген Люксембург айыл аймак башчысы Эсенбол Буйлашевди кепке тартканыбызда заводдун аймагы 11 гектар жерди ээлеп турганын, объектке Synergy Investment Group компаниясы ээлик кылаарын ачыктады. Эл дагы биз өзүбүз да бир нече жолу бул маселе боюнча компетенттүү жактарга кайрылганбыз. Учурда биздин колубузда завод ишин токтотсун деген мамлекеттик инспекциянын буйругу да бар. Бирок жыт дагы эле турат. Ысык Ата райондук милициясы жана прокуратурасы соңку авария боюнча иликтөө иштерин жүргүзүп жатыптыр. Жергиликтүү бийликтин маалыматына ылайык, мындай инцидент мурда да болуп келген. 3 жыл мурда заводдун кызматкерлеринин шалаакылыгынын айынан айылга көп өлчөмдөгү уулуу мазут төгүлгөн. Кызыгы Киркшолк айылындагы кант нефтини кайра иштетүүчү завод жоопкерчилиги чектелген ишканасын экономика министрлиги 2015-жылы эле банкрот деп тапкан экен. Эгер сизде да кандайдыр бир сунуш пикирлер болсо, биздин WhatsApp номерге жазып койсоңуз болот. 0550 988 755. Ошондой эле Азаттыктын сайтына баш багып туруңуз. azattik.org. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык Медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Сиз Азаттыктын телеэфирин көрүп жатасыз. Бул Данисте программасы. Көрсөтүүбүздү биз Данектүү каарман тууралуу тасма менен улантабыз. Майып адамдарга соц тармактар аркылуу дем берип келаткан Гүлзана Жаркынбаева жакындан бери майып кыздар үчүн биз барбыз деген жаңы долбоорун ишке ашыра баштады. Анын алкагында үйүнө чыга албай калган майып кыздарды сүрөткө тартып, атайын фотосессияларды уюштуруп, мыкты дем берүүдө. Кесиптештерим Айгерим Акылбека менен Бектур Стамкулов жаратман каарман Гүлзана менен баарлашып, анын бир күндүк ишин тасмага түшүрүп келген. Анда чогуу назар салалы. Вот так, я постоянно... Мына ушундай. Мен ар дайым кызымдан көз карандымын. Ал мени кийинтет. Обувает. Сегодня у меня очень хороший... Бүгүн мен үчүн жакшы күн. Себеби мен бүгүн сыртка чыгам. Меришка күн сайын мени ушинтип кийинтет, бет колумду жууйт, тазалайт, мага кам көрөт. Кызым менин колум, бутум, бир сөз менен айтканда баары. Всё. Меня зовут Гульзана, мне 40 лет. Менин атым Гульзана, 40 жаштамын. Бишкекте жашайм. Майып деген сөз мага жакпайт. Билбейм эмнеге. Азыркы абалыма да эми гана көнүп баратам. Мага көбүрөөк өзгөчө деген жагат. Өзгөчө деген сөз көбүрөөк туура келет. Особенный больше подходит. В ноябре 30-го будет 30 ноябрда мен өзгөчө Гульзана болгонума 3 жыл болот. особенный. Хорошо, что братишка дома, выходной. Бүгүн дагы жакшы, иним үйдө, ишке барган жок. Апам ишке кетти. Мен аны аябай жакшы көрөм. Сильно люблю. Вот мои старые фотографии. Мына бул эски сүрөттөр. Мен ушундай бактылуу болчумун. Бирок азыр деле бактылуумун. Счастливая. Ну и сейчас такая, в принципе.
На улицу выхожу редко. Сыртка чанда гана чыгам, ошондуктан көчөгө чыгуу мага майрам. Сыртка чыгаарда бактылуу, жашоомо ыраазы болуп чыкканга аракет кылам. Красивой, довольной, счастливой. Когда меня видит человек, Мени башка адам көргөндө баспайт деп гана ойлойт. Бул бирок эң азы. Эгер шарттар болгондо жашоо жеңил болмок. Адам жок дегенде эшикке чыгып турса эле бактылуу болуп турат. Бирок биздейлердин көпчүлүгү эшикке чыга алышпайт. Они не могут выходить на улицу, потому что нет условий. я живу на 4-м этаже. Мен 4-чү кабатта жашайм. Сыртка чыгуу аябай оор. Ходить на улицу. Потихоньку спускаемся. Акырын түшүп баштайлы. Так каждый раз. Ушинтип күрөш башталат. Үйдөн чыкканда эле ушундай чектерге дуушар болосуң. Алар өтүш керек же мен сыяктуу секирип өтүү керек. Барьеры приходится обходить или перепрыгивать в моем случае. Сажаем. Нет, вот так снова. Все. Все. О, Господи, как это тяжело. И вы не поверите, Ишенесиңби, сыртка чыгып алып баарына кубандым. Бактарга, асманга, күнгө, адамдарды көргөнгө кубанып жаттым. Когда видишь, я радовалась всему. В Алмате я жила, работала, хотела себе с дочкой купить квартиру. Мен ал убакта Алматыда иштечүмүн. Кызым экөөбүзгө батир сатып алайын деп жаткам. Алматыдан кеч чыгып, жол кырсыгына учурадык. Автобус менен сүзүшүптүрбүз. Биринчи жардамды мага Бишкекке 1 сааттык жол калганда жайгашкан Отар аскер бөлүгүндө көрсөтүштү. Эжем келип эле мен сага айтпадым беле деп урушуп баштады. Мен ага, мен сени көргөнүмө кубанычтамын десем, ал үн катпай калды. Мен калыбыма келгенге бир топ убакыт керектелерин билбептирмин. Анткени көкүрөгүмдөн алды такыр сезбейм. Бирок ал нерсени да кабыл ала баштайт экенсиң. Мен ушундай абал менен деле бактылуу болуп жашагым келет. Я понимаю, что это неизбежно уже, как бы, и я пытаюсь жить с этим и быть счастливой. Сегодня прекрасный день, несмотря на дождливую погоду. Жаан жааганына карабай, бүгүн соонун күн. Анткени биз барбыз деген фото долбоордун 4-чү бөлүгү болот. Бул жолу 4 кыз катышат: Гүлзар, Суусар, Азиза жана Гүлбарчын. Азыр Орус драм театрына баратабыз. Алар экинчи жолу кайрымдуулук иретинде бизге костюмдарды берип жатышат. Рульда менин улуу эжем Гүлзат. Ал баарыбызды колдоп, жардамына аябай келет. Она самая старшая у нас. Всех всегда поддерживает, помогает. Гүлзат, я телефон дам, там Фарида, девочка. Костюм скриншот сделала. Посмотрите, какие жакшыраак. 4-й этаж, поэтому мне тяжело выходить. Костюм алган жер 4-чү кабатта. Кайра чыгып, кайра кирүү мен үчүн оор. Ошон үчүн күтүп отурам. Для галочки. В основном везде. Мына Орус драм театрындагы пандус деле эптемей. Баардык жерде пандустар ушундай. Ошон үчүн 2020-жылы мүмкүнчүлүгү чектелгендердин жылы болуп, алар үчүн шарттар, пандустар, жол, турак жайлар болушун каалайт элем. Самостоятельно или с помощью сопровождающего. Что, нормально, Закка? Да, 2 платья дала, хорошие. Паспорт задаток оставила. Фотопроект «Мы есть» зародилась с того, как... Биз барбыз фото долбоору тууралуу идея менин фотосессиямдан кийин жаралган. Мен балалыгымды эстесем, 7 жашымда периште болгум келчү экен. Баарына жардам берип, баары бактылуу болушун каалайт элем. Ошол сүрөттөрдөн кийин өзүмө ишеним пайда болду. Мен өзүмдү сулуу сездим. Ошондо башка кыздар дагы ушул сыяктуу сезимдерге ээ болуусу келсе керек деп ойлодум. И тогда я подумала, а почему бы, наверное, каждая девушка хотела бы именно испытать такие чувства. Бисмилlah деп кеттик балдар.
Вот в Инстаграме иногда ищу ребят. Кээде Инстаграмдан бизди көтөргөнгө ыктыярчыларды издейм. Бул жолу кызымдын группалаштары келишти. Девчонки, привет! К таким случаям я готовлюсь, честно говоря. Чынын айтсам, мындай учурларга мен эрте эле даяр болууга аракет кылам. Мына көрдүңүзбү? Эч кандай шарт жок. Как настроение? А девочки, нашла вам костюмы, наряды дегендей. Постаралась. Это все бесплатно, благодаря. Мунун баары акысыз. Адегенде жараткандын жана кайрымдуу адамдардын жардамы менен ишке ашып жатат. Кыздарды Сарафан радиосу аркылуу эле табабыз. Көбү социалдык тармактардан жазышат. Айрымдарынын номерлерин тааныш кыздар жиберишет. Уже с которыми я познакомилась, они дают тоже. Бул образды тандагансыз деген мен эми баардык нерсени мындай эле кие алсаң болот экен, мындай эле тандай алсаң болот экен. Это свадебный деп, мен ойлодум дейм. Турмушка чыгышың да мүмкүн, чыкпашы да мүмкүн. Мындай нерсе болбойт болуш керек депчи. Бир кыялыңда эле кетип болуш керексиң деп, ушундай тандоо келип калды. Сусар экөөбүз Round Infinity би студиясынан таанышканбыз. Сусар мага чалып калды. Фотосессия болот, ошо мен невеста болуп түшкөн атам депчи. Партнер болуп бербейсиңби деди. Мен шар эле макул болдум чалганда. Анткени мага аял невеста чалып атса, күйөөм болуп бер десе, мен кантип жок дей алам. Ошо өзүмө да кызык болду. Мындай келип кандай экен баарын көрүп. Ошол менен биякта болуп калдык экөөбүз. Очень много девочек, я знаю, которые живут в селах. Көп кыздарды билем. Алар айылдарда жашашат. Эч жака чыгышпайт. Алар аябай көп. Анан мен өзүм айттым. Гүлзана, сен ушуну көрүп туруп жашооңо наалганга акылуусуңбу деп. Сен шаарда жашайсың, досторуң, туугандарың бар. Ошондон бери мен наалыбай калдым. И вот в последнее время я стараюсь не жаловаться на жизнь. О, да. Хорошо, да? Да. Вот, конечно, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. А вот видя все это, какой результат конечный, конечно. Эмне кылса да башкысы ыйлабасын деп жардам беребиз. Ишинин жыйынтыгын көрүп, мен ага баа берем. Анткени ар кандай болот. Кээде урушушат, орой сүйлөшөт, ошого карабай алдыга жылат. Жакшы нерсени гана көрүүгө аракет кылат. Кээде биз деле 6 саноо заман болуп, бир нерсеге наалышыбыз мүмкүн, бирок Гүлзанада андай нерсе жок. На двух ногах, на что-то ропщим, на что-то жалуемся. А у нее этого качества нет. Я такая же оптимистичная, вечно смеюсь. Мен деле оптимистмин. Кечки күлүп жүрөм. Анткени апам ошондой. Албетте анын жашоосу өзгөрдү. Ага оор, бирок ал аракет кылып жатат. Ага кыйын болгондо, мага да кыйын. Мне тоже может быть легче. Когда ей сложно, мне тоже тяжело. Девочки, вы довольны? У меня мечта построить реабилитационный центр именно на Иссыкуле. Почему? Потому что там вода. Мен Ысыкөлгө реабилитациялык борбор кургум келет. Анткени ал жакта суу аябай жардам берет. Мен мисалы бул жылы кайрадан сууда сүзө баштадым. Идеялар аябай көп. Мисалы өзгөчө кыздардын сулуулук сынагын өткөргүм келет. Для таких девушек особенных. В Алмате работала, старалась, чтобы купить нам квартиру с дочкой, чтобы мы жили отдельно. Алматыда иштеп батир алгым келчү. Бирок азыр кыялдарым өзгөрдү. Эми мен турак жайлуу болгум келет. Мен бир компаниядан үлүш менен үй алайын дегем. Ага $18,600 төлөп бергенбиз. Дагы 6 айдай төлөмдөр калган.
бирок мен жол кырсыгына учурап алар мага акчаны кайтарып беришкен жок. Же батир, же акчадан кур калдым. К сожалению, там буквально, наверное, осталось полгода оплатить, но я попала в аварию, и получается, мне эти деньги не вернули. Ни квартиры, ни денег нет. Ангел и демон. Зуб в зубы. Вот я не знаю, насколько, мне очень часто пишут. Канчалык көп экенин билбейм, бирок Facebook'тан мага көп эле жазышат. Бирөө элди алдабай, арабачан түшкөн сүрөтүңдү кой деди. Ошондон баштап ачык даана араба көрүнгөн сүрөттөрдү коюп баштадым. Бирок мен өзүмдүн адамыма жолугарыма ишенем. Жок нерсеге наалыбаш керек. Андан көрө ошол нерсени өз өлкөңдө же анын сыртында да бар кылганга аракет кыл. Или даже, может быть, где-то за пределами нашей страны, чтобы помочь другим. Кызылкая шаарында кыргыз, өзбек жана тажик чегарачыларынын кичи футбол боюнча мелдеш өттү. Мамлекеттик чегара кызматы спорттук иш-чара аймактык чегара кызматташтыгын бекемдөө жана чектеш мамлекеттер менен коңшулук жакын мамиледе түзүү максатында уюштурулгандыгын билдирди. Коңшу 3 өлкөнүн чегарачыларынын ортосунда өткөн кичи футбол боюнча мелдештен аймактагы кабарчыбыз Медербек Ниязалиев баяндайт. Кичи футбол боюнча мелдешке мамлекеттик чегара кызматынын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын, Тажик Республикасынын улуттук коопсуздук кызматынын чегара аскерлеринин Согди облусу боюнча башкармалыгынын, Өзбек Республикасынын мамлекеттик чегараны коргоо комитетинин чыгыш багыты боюнча башкармалыгынын курама командалары жана Кыргызстанда чегара жаатындагы долбоорлорду ишке ашырып жаткан Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсесинин кызматкерлеринен турган курама командалар катышты. Алгачкы оюнда өзбек чегарачылары менен Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсесинин кызматкерлери беттешип, жеңишке 5-2 эсебинде өзбек чегарачылары жетти. Алгачкы оюн жакшы башталды. Бул жерде максатыбыз жаңжалсыз достукту чыңдоо үчүн ойношубуз керек. Бул спорттук иш-чарага кубануу менен катышып жатабыз. Оюнду уюштурган кыргыз чегарачыларына ыраазыбыз. Катта мыннадорчулук билдирабыз. Мелдештин экинчи оюнунда кыргыз жана тажик чегарачылары беттешти. Оюнда жеңишке жетпей калса да катышканына ыраазы болуп турган тажик чегарачысы Шахруз Латипов кийинки оюндан ийгилик күтүп жатканын айтты. Мы сегодня приехали из Таджикистана. Биз Тажикстандын Согдо облусунан келдик. Кошуналаш 3 өлкөнүн чегарачыларынын ынтымагын чыңдаган иш-чараны уюштургандарга ыраазычылык айтам. Биз биринчи оюнубузда жеңилип калдык. Кийинки оюнда жеңебиз деп турам. Выиграла та команда, которая сильнейшая. Кичи футбол боюнча мелдештин экинчи айланбасында кыргыз чегарачылары өзбек кесиптештерин оюн талаасында тосуп алышты. Көпчүлүктүн бүйүрүн кызыткан оюн каттуу тирешүү менен өттү. 15 мүнөттүк 2 тайындын жыйынтыгында кыргыз чегарачылары 7-3 эсебинде жеңишти илип кетти. Чегарада жүргөн чегарачылар баягы чегарадан эле жолугушпай, бири-бири менен оюн талаасында жолугушуп, ортосундагы болгон карым-катнашы, бири-бири менен болгон мамилеси дагы бир жакшы деңгээлге алып чыгуу максатында уюштурулуп жатат. Чегарада ар кандай маселе болот, бирок кандай маселе болбосун, ошол маселени дайым биз стол үстүндө сүйлөшүү аркылуу чечкенге бири-бирибизди дайым чакырып турабыз да. Эң негизгиси бүгүн баягы биз бири-бирибиз менен таанышып, сүйлөшүп, ошонун негизинде бул иш-чара кийин чегарада кандайдыр бир маселелер пайда болгондо ошо бири-бирибизди тааныган аркылуу ошолорду чечкенге жакшы бир площадка тузуп берет да, мындайча айтканда. Кыргыз чегарачылары 3-чү оюнда Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсесинин футбол командасын 10-1 эсебинде утуп, турнирде биринчиликти камсыз кылышты. Ал эми өзбек чегарачылары тажик кесиптештерин 6-0 эсебинде утуп, экинчи орунду алышты. 3-чү орунга тажик чегарачылары ээ болду. Ушуну менен азаттыктын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Бардык видео архивибизди azattik.org сайтынан дагы таба аласыз. Ошондой эле биздин YouTube'дагы каналды унутпаңыз. Ал жерде биз бардык теле долбоорлорубуздун видеолорун атайын плейлисттерге бөлүп койгонбуз. Кийинки дүйшөмбөгө чейин эсен туруңуз.